Бүгін 17 сентябрдағы Жогорку кеңештин жыйынында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку кеңеш өзүн өзү таратып жатканы боюнча түшүндүрмө берди. Ал бул сунушка жүйөлүү себеп сунуш болгонун 32 депутат макулдук берип кол койгонун айтты. Парламентте өзүн өзү таркатуу боюнча процедура жүрүп атат. Буну ар кандай мааниде, ар кандай мазмунда айтып атышат. Мен тактап төрага катары айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, баш мыйзамга ылайык Жогорку кеңештин аракеттеги парламентти таркатууга эч бир сырткы күчтүн, же болбосо президенттин, же бир аткаруу бийлигинин эч кандай мыйзам боюнча укугу жок. Парламент өзүн өзү гана тарката алат. Биздин бүгүнкү күндө парламентте жүйөлүү себеп менен негиздерди келтирип, атайын демилге тобу түзүлүп, демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Массалык маалымат каражаттарынан окуп атасыздар, көрүп атасыздар, 32 депутат кол койгон. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралардын негизинде тапшырмаларды берип, иш жүрүп жатат. Мен ошол демилгечи топтун жүйөлөрүн, негиздерин толук окуп чыктым, тааныштым. Жүйөлөрү негиздүү. Өзүңүздөр билесиздер, 2027 жылдын январь айында биз президенттик шайлоонун датасын бекиткенбиз, январь айынын акыркы жекшембиси деп. Андыктан биздин кезектеги шайлоо эмдиги жылы 26 жылы ноябрдын аягында өтүш керек болчу. Бирок биз парламенттик шайлоо ноябрга өтө турган болсо, август айында президенттин жарлыгы чыгыш керек. Андан сырткары президенттик шайлоо январда өтө турган болгондуктан биз октябрь айында парламент президенттик датаны бекитип беришибиз керек. Ошондо практикалык негизде караганда эки шайлоо параллельный өтөт экен да. Мындай чоң маанидеги эң негизги шайлоолордун бир эле учурда биринин артынан бири же болбосо экөөнү катар өткөрүш, бул өзүңүздөр билесиздер, саясий жактан да, экономикалык жактан дагы бир топ маселе жаратат. Андыктан бул абдан негиздүү деп ойлойм. Экинчиси, башкы шайлоо өткөрө турган орган Борбордук шайлоо комиссиясы дагы негиздеп атат. Техникалык жактан эмес, физикалык жактан дагы бул оор маселе болот. Андыктан биз сөзсүз түрдө же президенттик шайлоону, же парламенттик шайлоону мөөнөттөн мурда өткөрүшүбүз бул негиздүү болмок. Андыктан биз парламенттин демилгечи тобу парламенттик шайлоону кезексиз өткөрүүнү демилгелеп чыкты. Бул туура деп ойлойм.